Жергиликтөрдүн ансызда армын түшүктөрүнө түшүп кошкон жалгыз жыгач көпүрө өткөн кылымдын 40-жылдарында курулган. Ал аркылуу тутумуна 5 калктык пункт кирген дөбөлүү айыл аймандагылар төрттүлүгүн бийик төрлөрдөгү жайлоорго айдап, жайлы-жайлай чабылган чөптөрүн ташып өтүшөрлү. Демек ал кандайдыр бир деңгээлде бир чоң өрөөн үчүн стратегиялык мааниге да ээ болгон. Бирок эртеби кечпи анын күп этип кулаарын баарысы тең жакшы билсе да, кур дегенде бекемдеп коюуга эч кандай далилаттар жасалбаган. Таба эмес, тобо. Акыры адам өлүмүн аяктаган мына ушул көпүрөнүн буга чейинки зээн кетелик абалы туурасында биздин программа бир нече жолу дүрбөлөң коңгуроосун каккан. Тилекке каршыга облус, район бийлик баштыгынын бирөөсү дагы кулак кагып койгон эмес. Өтүп баратса момундай чайпалып атты да. Күндөлүк тиричилигинен улам айтылуу кеңсе шайлоосундагы маалын таштап, район борборуна келген Данияр Туналиев эми кайра кете албай санасы санга, ою оңго бөлүнүүдө. Айтымында эскилиги эчак жеткен жыгач көпүрөнүн ылдый карай салаңдай баштаганда эле нарындагы номеру 8 жол тейлөө ишканасына облус, район жана айыл бийлик башчыларга билдирүүлөрдү жөнөтүшкөн. Ушундан соң тиешелүү жумуштардын жасалгандыгын мындай кой, же бар, же жок деген жооптор да берилбеген. Жастан бери деген могу жер ушундай ачылган, аркы бетинен да берки бетинен. Анан көпүрө момундай кабырганын абалына келип калганда, жеңил машина өтсө да солкулдап турчу да. Анан чоң машинаны өткөрбөй коюш керек болчу да бул жерденчи. Килейген 10 тонналык КАМАЗ Пакыш баланын ажалына келген экен да. Чындыгында бул жерден жалпы салмагы 10 тоннадан ашкан унаалардын өтүүлөрүнө тыюу салынган. Антса да карт дайранын аркы өзүндөгү эки нарын жана оруктам айылдарында ар кандай багыттагы курулуштар жүрүп жаткандыктан баарысына көз жумдуу мамиле жасалып, акыры минтип чоң кайгы менен аяктап отурат. Тагыраагы курулуш материалдарын ташыган оор жүк ташуучу КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа көпүрө менен кошоглап, айдоочусун албуттан аккан өжөрсү өзү менен кошады кеткенби, бар жогу алигиче белгисиз. Азыр погрузчик менен экскаватор эртең мененкиге бизге жолдордун баарын даярдап беришти. Эртең менен биз эмне дегенде уже илип өзүңүздөр көргөндөй түшүп кеткен көпүрөнү дагы эти КАМАЗды дагы суудан тартып чыгышыбыз керек. Возможно, азыр бир предположениялар болуп атат, возможно, айдоочу кабинанын ичинде депчи. Дайрадагы унааны жана көпүрөнү жээкке чыгаруу аракеттери түнү бою жасалып, таңга мал аяктады. Ал эми аларды карап чыгууда адам денеси табылган жок. Бул жерге өзүңүздөр көргөндөй жол белгиси турат мына биякта 10 тоннага чейин деп. А бирок ошол КАМАЗ үстүнө таш жүктөп, андан сырткары прицепинде дагы таш жүктөп өтүптүр могу жерден. Коопсуздук эрежеси, жол белгиси сакталган эмес да. Эми көпүрө кулап калды. Эми эки нарттар кандай каптап коет? Бул көпүрө эки вариант болуп атат да. Сары булак аркылуу биринчи вариант, экинчи варианты бул ири суу аркылуу. Бирок Сарыбулак багытындагы капчыга ичиндеги 4 көпүрө тең жыгачтан экендигин жана алардын курулгандарына 80 жыл болгондугун көңүлгө түйсөк, алар деле опурталдуу. Ошол эле учурда ири суу тарабы деле алым сындырбайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.